албайм, түнүн уктай албайм. Ушу кайсы малда карыздарым келип бер дейт экен, кредитти кантип төгөткем. Врачтын айтышы боюнча 3 айга чейин оор иш кыла албайсың дейт. Ошонтип эле 60 миң, 70 миң кетип калып атат. Ошон операция сатып бергендер азыр күндө жашаган жерлерде үйлөрү жок. Дөлөтбек Хакимов 4 баласы менен айына 1000 сомдон төлөп ижарага үй алып, жашоо кечирип жатат. Кызы Айназга акыркы 5 жылда 14 жолу операцияны башынан кечирген. Ал өнөкөт оору менен ооруп, тамагынан эт өсүп, аны 2 же 3 айдын тегерегинде операциянын жардамында алдырып турат. Ооруканага барган сайын 60-65 миң сомдой жумшалат. Каарманыбыз каражаттын жоктугунан үйүн саткан. Мына кеч больницадан келдим мен дагы. Келип, жатам азыр үйдө. Эми операция болгон келинчегим. Бул дагы эми операция болсо дагы эми эптеп мени карап атат, балдарды. Ушинтип карап эме кылып атат. Биздин кирешебиз только ушу мен иштегеним бар болчу, анан пособияларды алат. Ошол да эми киреше, андан башка киреше жок бизде. Бул үй бүлөнүн банктардан карзы жалпысынан 1,5 миллиондон ашык. Айына 28 миңден төлөп турат экен. Азыркы учурда насыясында төлөгөнгө каражаты калбай калган. Кызы Айназиктин оорусуна күнүмдүк жашоо тиричиликке да каражат таппай карайлап турабыз дейт. Доктурлар эми ушул өз күчү менен кабаса кабайт деп атат. Бара-бара ушул өзү 16 жашка толуп калла, ошондо өзгөрүп кетеби, же 10 жашта, же 11 жашта, аны биз айта албайбыз дейт. Бара-бара өзү күчкө кирген сайын өзү калат дейт. Калат деп атат, бирок кабайт да. Бир жылдын ичинде, быйылдын эле ичинде өзү 4 жолу алдырды. Быйыл эле 4 жолу болду да. Эч мындай неме жок да, өзгөрүш жок болуп атат. Эми алыс жактарга алып барып көргөзөйүн десең, биякта өзүм 4 баланы караганым, пособиядан башка эч балабыз жок. Эгин тигинам жок. Киреше жок. Мамлекет тарабынан балдарына жөлөк пул. Айназиктин биринчи топтогу майыптыгы бар экендиги үчүн да жөлөк пул алат. Кайдыгер болбогон айылдаштары акчалай жардамдарын да беришкен. Жергиликтүү бийлик да бул үй бүлөдөн кабар алып турат. Татаалуу күндөрү тамак аш жагынан айыл өкмөтү каралашып турат экен. Кийин өзүнүн жаш эле келечек айылдары 47 акча чогултуп бердик. Тамак аш жагынан жардам берип турабыз. Анан өздөрү ошо кыздын операциясы иштетиш үчүн өздөрүнүн 30 соток огородуну 15тен 2 бөлүп, токтом чыгарып, ошону операция сатып бергендер. Азыр күндө жашаган жерлерде үйлөрү жок. Жерлерин сатып жүгөргөнгө байланыштуу азыр ушу давлатка мүмкүн эмес да. Хаким давлатка. Ошо аялы Мажит кыздан арканга Дүкүр участкасынан 20 соток огород токтом чыгартып бергенбиз. 9 жаштагы Айназиктин дарылануусу үчүн жардам кылууну каалаган жарандар 0708 12 94 94 телефон номери аркылуу апасы Анаркан Мажит кызына байланышсаңыздар болот. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.